Assalamu алейкум, MT каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн биз компьютердин түзүлүштөрү жана ошол компьютердин түзүлүштөрүн бири-бирине туташтырууну үйрөнөбүз. Алдыңыздарда көрүнүп тургандай бул жерде бизде эки клавиатура, эки мышка, системалык блок жана бизге монитор турат. Ушул бардык көрүнгөн түзүлүштөрдү бири-бирине туташтырабыз. Бул жерде эмне себептен бизде эки клавиатура жана эки мышка турат. Чыкканча азыр ошону сиздерге айтып берип кетем. Биринчи клавиатураны айта турган болсок, бул клавиатура бизде универсальный деп турат. Себептен бул жерде бири-биринин айырмасы бул жерде разъёму бул USB универсал деп коет. Анан экинчи клавиатуранын бул жердеги туташтыргычы бул PC2 деп коет. Бул клавиатуранын бул жерде фиолетовый түстө болуп турат. Ал эми чыкканчаны ала турган болсок, бул кабели бул жерде да бунуку PC2, андан кийин бул жашыл цветте болуп турат. Бул цветтердин жашыл фиолетовый болгон бири-биринен айырмасы болуш максатына коюлган. Андан кийин экинчи мышканын кабелин ала турган болсок, бул дагы USB. Не айырмасы бар дей турган болсок, универсалдуу бул USB кабелдер булар компьютерди, столдук компьютерди кайсыл убакта туташтырсак дагы иштей берет. Ал эми бул жердеги PC кабелдери булар компьютер качан гана өчкөн убакта улаштырып туруп, анан жандырышыбыз керек. Жанган убакта үзүп, кайра сая турган болсок, анда булар иштебей калат. Ток келет, бирок бул клавиатура бул чыкканча өзүнүн функциясын аткарбайт. Андан кийин булар таныштык. Бул VGA кабель деп аталат. Бул көк цветте турат. Негизинен бул компьютерди бири-бирине туташтыруу өтө жеңил, себеп дегенде бул жерде атайын кабелдерди ушундай свет менен чыгарган. VGA кабели бул жерде көк цветте турат. Бир тарабы мониторго, бул экинчи тарабы бул системалык биримдикке туташтырылат. Мында эч кандай айырмачылыгы жок. Биз туташтырсак болот. Каласак бул жана системалык блоку, биян мониторго. Андай монитор, бул монитор көрүнүп тургандай, монитордун аркасын ача турган болсок, бул жерде бизге эки порт керек болот. Бул порт дегенибиз бирөөсү бул ток үчүн, экинчиси бул VGA кабелин туташтыруу үчүн. Арт жагын карай турган болсок, биз монитордун арт жагын өтө турган болсок, көрүнүп турат. VGA кабелин өзүнүн турган жерде көк түс болуп турат. Ошол жерге биз VGA кабелди алып келип булайбыз. Жанындагы порттордо бар, биз азыр пока алар бизге керек эмес азырынча. Андан кийин экинчи тарапты алып өтө турган болсок, бул тарапка биз бул блок питания деп ток берүүчү кабелди улайбыз. Кантип улайбыз? Аны азыр көрөбүз. Биз биринчи ток берүүчү кабелди алдык. Ток берүүчү кабелди көрө турган болсок, көпчүлүк азыркы чыккан компьютерларда, столдук компьютерларда ушундай ток берүүчү блок кабели ушундай болуп эсептелет. Буну карайбыз дагы, аркасына ушуга түшө турган жерди карайбыз. Бул жерде колдонуучуларга кыйын болбош үчүн атайын чыгаруучулар дагы атайын сүрөттөрдү коюшкан. Бул жерде мини кичинекей сүрөт турат. Карай турган болсок, бул жерде атайын сүрөтү бар. Токко сайыш үчүн атайын кабелдин сүрөтү бар. Ошого бул жерде ток берүүчү кабелди улайбыз. Андай VGA кабелди алабыз. Мынакей VGA кабелин алдык. VGA кабелин алдык дагы. Андан кийин биз жана монитордун аркасында көргөн. Бул жерде да көрсөк болот, өзү кайсыл жерге туруш керек. Сүрөтү менен көрүнүп турат, мына бул жерде турат. Ана ошол жерге улайбыз. Мына биз монитордун керектүү жерин уладык. Андан кийин бул эмне дей турган болсок, бул жан башында турат го, бул болуттар болуп турат катырыш үчүн. Бул эгерде муну катырбай турган болсок, кандайдыр бир кыймылдаган учурда байланыш үзүлүп калышы мүмкүн. Ошол себептен ушул менен биз катырып койсок болот. Биз мониторду улап бүттүк. Эми биз системалык блоктун аркасын өтөбүз дагы.
бул жерде эмне бар? Кантип улайбыз? Мына биз системалык блоктун аркасын карап турабыз. Биринчиси бул ток берүүчү бөлүк болуп эсептелет. Биз дагы ток берүүчү кабелди ушул жерге алып келип улайбыз. Анда мен сиздерге көрсөткөн бул жердеги жана фиолетовый жашыл түстөр булар PC2 порттор болуп эсептелет. Бул дегени биринчиси өзү сүрөттөрүдө турат, кайсыл жерге клавиатура, кайсыл жерге мышка туруш керек деген. Карай турган болсок, мына бул жерде клавиатуранын сүрөтү, демек фиолетовый уланат. Же болбосо мышка, маустун сүрөтү турат, бул жерге улайбыз. Аларды алып келип улайбыз. Андан VGA кабели ушул жерге келип уланат. Карасаңыздар, порттор бири-бири менен түстөр менен айланышкан. Түстөр менен айырмаланып турат. Андан ылдыйкы жагын карай турган болсок, бул жерде USB. Биз көрсөткөн жанакы USB-лар ушул жерге уланат. Анда эмесе биз азыр PC-ни улабайбыз, биз USB-ны улап, анан компьютерде иштетебиз. Мына USB флеш карталарды туташтырганда эле алып келип туруп, бул жерге саябыз. Анан туташат. Андан биз VGA кабелин алып келебиз, карайбыз. VGA кабелин түсү көк болуп турат. Бул жерде келүүчү портта көк. Демек биз ушул жерге улайбыз. Уладык, андан бул жерден биз катырып коебуз. Мына катырып койгонубуздун себеби бул жерде кандайдыр бир кыймыл боло турган болсо, ортодо байланыш үзүлбөй бекем кармалып турат. Процессордун же болбосо системалык биримдиктин алды тарабына өтөбүз. Алды тарабына өткөндө бизде эки баскыч бар. Бири чоң жана кичине. Чоң баскычы бул компьютерди токко туташтыргандан баса турган болсок, бул жандырат. Андан ылдыйкысы кичинекей болсо, бул перезагрузка же рес деп коет. Компьютерди өзү өчүрүп, кайра өзү жандырат деген сөз. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, компьютерди биз ушул жерден жандырабыз, бирок өчүргөндө бул жерден өчүрбөйбүз. Өчүргөндө кийинки сабактарда көрсөтөм. Анда биз азыр бардык түзүлүштөрүн туташтыралы, анан жандырып көрөбүз. Мына биз компьютердин түзүлүштөрүн, клавиатураны, чычканчаны, мониторду бардыгын системалык биримдикке бириктирдик, токко уладык. Биринчи мониторду жагабыз жерден, андан кийин биз жана көрсөткөн жерден системалык блокту токко улоочу баскычты басабыз. Биздин компьютер жанды. Азырда бизде операциялык системасы Windows 10 болгон үчүн ушундай көрүнүштө болот. Windows системаларда бир аз айырма болот. Андан кийин macOS жана Linux деген системаларда аларда бир аз башкачараак болот. Мен айткам, жана компьютерде күйгүзүп атканда процессордо баскычтан басабыз, ал эми өчүргөндө башка жактан деп. Аны да кийинки сабакта эмес, азыр эле көрсөтүп коюуга чечтим. Ал үчүн биз биринчиден пускка барабыз. Жерде пуск бар. Пускка барып туруп, ана ушул жерден Windows 10-дордо ушул жерде жайгашкан болот. Анда 7-де, XP-де ага бир аз башкачараак болот. Ушул жерде өчүрүүчү баскычты басабыз, андан бул жерде 3 режими бар. Биринчи бул жерде бизде спящий режим дейт, бул жана күтүүчү режим болуп эсептелет. Компьютер толук өчпөйт, бирок ушул күтүү режимде турат. Андан завершение работа бул ушул компьютерди толук түрдө өчүрөт. Перезагрузка деген бул өчүрүп кайра жандырат. Эгер биз өчүрүп кайра жандырышыбыз керек боло турган болсо, перезагрузканы басабыз. Азыр биз компьютерди толук өчүрүш керек боло тургандыктан бул жерде завершение работа дегенди басабыз. Ушуну басып коебуз. Ушуну басканыбызда бизде компьютер эрежеси менен өчкөн болот. Аны кайра биз жандыруучу баскычты басып бере турган болсок, анда компьютер тез эле системадан чыгып кетиши мүмкүн. Себеп дегенде ал туура эмес өчкөн болуп эсептелет.